Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети Урал федералдык университетинин делегациясын кабыл алып, келечектеги кызматташуу тармактарын талкуулашты. Иш-чаранын алкагында билим берүү жана илим изилдөөчүлүк жаатында жигердүү кызматташуу келишимине кол коюлду. Ошондой эле Урал федералдык университети Кыргызстандын жогорку окуу жайларына билим берүү тармагында таланттуу студенттерге ар тараптан колдоо көрсөтмөй болду. Эки жогорку окуу жайдын ортосунда академиялык мобилдүүлүк, студенттик стартаптарды жүзөгө ашырып, бир нече билим берүү багыттарында кош дипломдуу болоору күтүлүүдө. Мындан тышкары жолугушуунун алкагында Урал федералдык университетинин ректору Виктор Кокшаровго Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессор наамы салтанаттуу тапшырылды. Негизинен бизде көп багыттар боюнча кызматташуу башталды. Мына азыр бүгүнкү күнү аймак таануу, регионоведение боюнча тыгыз иштер алып барып жатат. Ал жерде ушул университеттин базасында Кыргызстандын музейи ачылган турат азыр. Ал жерде лабораториясы ачылган жатат. Андан тышкары мына мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу боюнча дагы иш-чаралар өткөрүлүп жатат, кызматташуулар. Андан тышкары мына 5 магистрлик программа боюнча жылыга 5тен жайкы окууда ушу 5 магистрибиз барып бекер окуп келип жатат. Мына азыр биз дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ошо сүйлөшүүлөрдүн негизинде бүгүн биз көптөгөн макулдашууларга келдик. Точек сотрудничества очень много. Это, конечно же, совместные образовательные программы. Кызматташтык ар кыл тармакта жанданат. Анын ичинде биргелешкен окуу программалары, жаштардын коопсуздугу, мамлекет, укук, тарых тармагында, мындан тышкары жасалма интеллект тармагында кызыгуу күч алууда. Биз бул тармакта дагы кызматташуунун форматын аныктадык.